Салам достор. Бул видеодо М-банк обновление болгондон кийин кандай картаны кандай заказ кылабыз ошол боюнча айтып берем. М-банкка киребиз. М-банкка киргенден кийин эң ылдый жагында заказать открыть карту деген бар. Ошону басабыз. Бул жерде М-банк Gold, М-банк Premium жана виртуальный карта 3 картанын түрүн көрсөтүп атат. Мои заявки деген жер бар, ал жерге кириштин кереги жок. Карта заказ кылгандан кийин кирсеңиз бул жерде ошо заявкаңыздын статусу көрүнөт. Эми мисалы М-банк Gold заказ кылса, М-банк Gold басып туруп, бул жерде онлайн выпуск на карта бесплатно келет экен. Биринчи жыл бесплатно жылдык обслуживание, экинчи жылдан баштап 500 сомдон жылдык обслуживание алат. Срогу 6 жылга болот. Бул жерде валютаны тандайсыз. Эгер сиздин башка эл карт же болбосо виза сомой картаңыз бар болсо, бул жерден евро, долларга валютаны тандап заказ кылсаңыз болот. Мисалы азыр сомду тандап туруп заказать бесплатно. Самовывоз и доставка деген жер өтөт. Бул жерде мен азыр доставканы көрсөтөм. Доставканы басабыз. Регион деген жерден тандайбыз. Мисалы Жалал Абад. Район мисалы Нокен болгон болсо, ушул жерде бардык райондор База Коргон город. Адрес, бул жерге адрес жазылат. Өзүңүздүн адресиңизди жазасыз так. Доставка эгер шаардын өзүнө болгон болсо бесплатно дейт, Жалал Абадка. База Коргонго болгон болсо 150 сом доставка. Бул жерде срочный выпуск деген жер бар. Ошол галочканы басыштын кереги жок. Эгер сизге срочный эмес болсо. Срочный керек болгон болсо, срочныйды бассаңыз сизге 500 сом комиссия кошулат дагы. Бул срочныйда эгер Бишкек шаарында болсо, бир күндө жеткизип берет картаны. Бүгүн заказ кылсаңыз, мисалы эртең сизге үйүңүзгө картаны жеткизип берет. Башка бардык Кыргызстандын бардык региондорунда 2 күндө, 2 рабочий күндө. Суббота, воскресенье күнгө туура келип калган болсо, ал күндөр эсептелбейт. 2 рабочий күндө өтөт. 500 сом комиссия кошулат. Муну алып коебуз. 2 галочка бар, ошол 2 галочканы сөзсүз басылат. Болду, заказать карту дегенди басасыз. Менде карта бар үчүн азыр заказатьты баспайм. Так. Бул 150 сом комиссия болуп атат. Эгер өзүм алып кетем десеңиз, банкка барып самовывоз деген жерди басасыз. Регион тандайсыз ошондой эле. Мисалы Жалал Абад. Бул жерден кайсыл филиалдарга жөнөтүп алып ошонусун көрсөтөт. Жалал Абадка караштуу филиалдар бул жерде. База Коргон. Бул жерде да срочный выпуск деген жер бар. Срочный эмес кылабыз. Болду. Мисалы База Коргон, улица Вокзальная адрес өзү чыгып атат. Ушул картаңыз келгенде ушул банкка, ушул жерден сизге чалышат. Же болбосо өзүңүз деле барып кабар алсаңыз болот. Ушул жер банкка барып өзүңүз аласыз. 150 сом төлөбөйсүз, картаны бесплатно аласыз. Карта бесплатно келет. Биринчи жыл бекер, кийинки жылдан баштап жылына 500 сомдон кармап баштайт. Эми мындан башка дагы өзгөрүүлөр кирип калган. Алар боюнча дагы видео жасап киргизебиз.